Assalamu алейкум, урматтуу Марва телеканалынын көрөрмандары жана ошондой эле Насыйхат радиосунун угармандары. 12 айдын султаны болгон мына Рамазан айы дагы ишибизди каклап 10-күнү дагы кирип келген учуру. Урматтуу телекөрүүчүлөр, албетте Рамазан айы жүрөгүндө ыйманы бар адамдар үчүн майрам жана жан дүйнөнү дарылоочу убакыт десек болот экен. Албетте мына ушундай ыйык күндөрдө жакшы конокторду чакырып, жакшы маек кылууну туура көрүп турабыз. Бизде бүгүн конокто куудул мыкты агайыбыз, Борончу Кудайбергенов агайыбыз бизде бүгүн конокто. Кандайсыз агай? Ассаламу алейкум, рахмат. Орозоңуздар кабыл болсун. Жалпы элибизге, жалпы журтубузга ушу ыйык Рамазан айында орозоңуздар ким орозо кармап аткан болсо орозо кабыл болсун. Эгерде ким орозо кармабаган болсо дагы Аллага белгилүү, шартыңыздар бир нерсе туура эмес болуп, оору дегендей болуп калган болсо, Алла ушул орозо кармаганга насип кылсын. Ассаламу алейкум. Сиздин орозоңуз кабыл болсун дейле агай. Келиңиз, эң биринчи эле суроом болсун. Негизде эле сиздин ушул орозо кармооңуздун эң негизги максаты тууралуу айтсаңыз. Орозо өзү негизи баягы Куранда айтылгандай 5 шарттын бирөөсү орозо болгон болсо, орозо, ажылык, ушулардын баары ушу Кудай пендесине жеңилдик катары берилген. Бул жашоодо Алланын ыраазычылыгын алыш үчүн бир жакшы иштерди кылып, напсиңди тыйып, сооп иштерди кылганга шарт түзүлсүн. Бул жашоодо күнөөсү кечирип коем деп, бул өзүм напсиңди тыйыш өтө оор болот. Ошол себептен напсини бирден бир тыя турган, же шайтандын мойнун сындыра турган, бул бир гана ачкачылыктан гана шайтандын мойнун сынат экен. Ошол себептен мына ошол эреже бул дагы адамга өзүнүн напсисин тарбиялай турган бир тартип. Ошон үчүн бул адам баласына керек деп жазылгандан кийин 5 маал намаз окуш керек, орозо кармаш керек деп айтылды, жазылды. Аны пенде өзү өзгөртпөш керек. Өзгөртүүгөн болсо ал бидат болуп калат. 5 маалды деле 7 сыйра окуй беришибиз керек экен деп, таарат алсак деле башкача таарат ала беришибиз керек дей берсек бузулат да туурабы. Ошон үчүн бул баягы сууда кайыкка түшүп кетип аткан, кайыкта суу кирбесин деп жасап койгон болсо, кайыкка түшүп кетип аткандан бир жерин тешип кое турган болсоң, суу кирип кетип чөгөлүп калышы мүмкүн. Ошол сыяктуу бир жаңылык кылып аракет кылам десең, бул бидат деп коет го. Айтылган нерсени, эрежени туура жасай турган болсоң, демек ошонун ичинде чоң мааниси бар. Себеби аны билген Алланын тапшырмасы, адамга эмне пайда, эмне зыян деп айтылгандыгы үчүн ошол нерсени жасайт экенбиз. Орозодо напсини тарбиялай турган шарты, напси өзү шайтандын эң биринчи куралдарынын бири деп коеюн. Напси дайыма пендени, мисалы, намаз окубайсыңбы десем, кийин караганда окуйм да, жетишем да деп, дайыма алыстатып турат. Бул менден эмес деп напси алыстатып турат дейт. Напси көчөдө кетип атсаң, кечирип коесуздар, тиги авария болуп кеткен кишилерди көрүп калсаң, мынтип карап туруп анан кийин басып кетесиң. Бирөө авария болот да, башка бирөө авария болот да. Бул мен напси айтат экен, сенден эмес, сен эчтеке болбойсуң, ал башка бирөө болду дейт экен. Өлүмдү көрсө да сен шашпай эле өлөсүң, бул ушундай деп. Напси дайыма адамдын фикирин буруп, алаксытып тура турган, ичиңдеги адамдын өзүнүн менчик жини болот экен дейт ичинде. Карыйын деп аталат атычы. Ошол менчик жин дайыма сага фикир салып турат да. Мына ошол менчик жиндин куралы да бул напсичи. Ушул нерселерден алыстата турган, ошолорго шайтанга баш ийбей турганга эң бир жакшы шарт түзүлүп бере турган бул орозо. Орозонун учурунда соопчулук иштерди кыласың. Соопчулук иштерди кылсаң, ал эки эселеп, көп эселеп көбөйөт. Анан орозондо бир мындай бир
өзгөчө жакшы жактары бар, бир сырлары бар, биз билбейбиз. Бирок жакшылап ойлонуп көрсөк, аябай жакшы сырлары бар экен да. Маселен, эми акыретте орозонун ичинде ыраазычылыкты мен өзүм Алла, мен өзүмдөн аласыңар деген рахматын деген да. Кадыр түндөгү, ушундай ичиндеги да аябай. Мисалы, биз айтабыз, колунда барлар, колунда жокторго жардам бергиле деп айтылат экен. Кимдир бирөө мынтип ойлошу мүмкүн, мен өзүм колумда жок болуп атсам, мен кимге жардам берем деши мүмкүн. Бирок ошолунда мынтип айтылат. Сен өзүңдө жок болуп аткан болсоң, сен дагы бирөөнө жардам бере тургандай жолу бар дейт. Сенден дагы кыйналып аткан сөзсүз бирөө бар дейт. Демек, пенде бири-бирине жардам бергенге, демек өзүздөн өйдө эмес, өзүдөн кийинки бар экен да, баары бир бар экен. Такыр эле сен эчтекең жок болуп, бир эле көйнөгүң бар болуп калган күндө дагы сен ден соолугуң чын, ал эми ден соолукка муктаж болгон дагы адамдар бар. Демек, ошого дагы жардам бер. Биз жардам беришке орозодо десе эле баягы өзүбүз напсибиз тамакка көнүп алган экен да. Көпчүлүгү эле ушу тамактын тегерегинде эле ушинтип берет экенбиз. Ооз ачыш керек экен, мынчыш керек экен деп элечи. Анан ооз ачышты дагы ушул убакыттан пайдаланып айтып койгум келип атат. Урматтуу бир туугандар, өзүңдүн аябай курсагы ток, колунда бар досторуң чогултуп алып, шарактатып, дасторконду аябай түрлөп жасап, анан ооз ачыш ал сооп алып келбейт. Ал жөн эле отурушка айланып калат. Негизи сооп алам десең, эми ал көңүлү, досторуңдун көңүлү, катташтыгың, бири-бириңди чакырып алып, мына ошондо дагы анда дагы отуруп алып дүйнө сөздөрүн сүйлөшпөй, Алланы улуктап, Алланын берген ушундай ырыскыны бизге ушундай кылып сонун берген экен, башкалардан да көбүрөөк кылып берген экен деп ого өтөр биз Аллага рахматты көбүрөөк айтышыбыз керек деп балким сүйлөшүп отурган болсо, анда анын сообу башка. Чындап соо алам дей турган болсоң, анда чындап эле муктаж болгон адамдарга жардам бер, ошолордун оозун ач. Биздин Бишкектин центринде да чоң мечиттерге кезекке туруп алып туруп ооз ачтырып коеюн деп баягы колунда барлар ооз ачтырышат го. Андан да соо алам десеңиздер, ушул эле Бишкектин тегерегинде же чоң шаарларда эмес, айылдардагы алыс жерлердеги мечиттерге барып ооз ачтырыңыздар. Себеби соо өтө чоң болот. Чындап муктаж болуп, ошол ооз ачканда чындап сиздерге бата бере турган адамдар да ошол жакта. Антпесе бизде биякта мечиттегилердин көпчүлүгү ооз ачаарды мындай бир ужин сыяктуу да кабыл алып алгандары да бар. Ошол жерден барып бир ооз ачып тамак ичип келейинчи депчи. Ошон үчүн соо көбүрөөк болсун деп атам. Байлар кедейлерге жардам берүүгө милдеттүү деп айтылат. Эмнеге милдеттүү дегенде, себеби байлар кедейлер аркылуу байыды. Кедейлер болбосо же көпчүлүк болбосо, ал бай жалгыз эле туруп алып байый бербейт. Ошолордун жардамы менен бирдеке сатса дагы, эмне кылса да ошолордун жардамы менен байып атат. Ошон үчүн тапканын бөлүшүп туруш керек, милдеттүү деп айтылат экен. Анан болбосо бай эмнеге мен милдеттүү элем деп ойлошу мүмкүн. Башка учурда дейт, башка учурларда, орозо эмес учурда байлар адамдарга, өзүнөн кийинки жагдайда жашап аткан адамдарга жардам берсе, анда жардам алган адам өзүн карыз сезип калышы мүмкүн. Ал сөзсүз баягы жардам берген адамды көргөндө бөйпөлөңдөп көчөнүн ар жагынан өтүп баратса да ийилип салам берип, ассаламу алейкум, кандайсың, ой деп, анткени мага жардам берди эле деп ичинде карыз сезип калат да. Же болбосо ушуга бир күнү шайлоодо ушуну партиясын колдоп бериш керек эле, жакшылыгын кайтарышым керек эле, же шайлоодо ушуну партиясын колдоп коеюн деп эле бөйпөңдөп баштайт го. Башка учурда дейт. Ал эми орозонун өзүнчө бир жакшы немесин карап көрүңүздөр, айырмачылыгын. Орозо учурунда бай киши ошондой колунда жокторго жардам бере турган болсо, анда алып аткан адам бул Кудайдын ыраазычылыгы үчүн мага жардам берип атат деп эсептейт экен дагы, ал өзүн карыз сезбей калат экен. Демек, карыз сезбей калган адам берген адамга чын жүрөгүнөн бата берет. Мына ушул керек да. Соо алып атпайбы? Соо алыш үчүн мына орозо учурунда ушундай сонун урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио угармандар, эгерде ушул Борончу агайыбызга жакшы бир суроолоруңуздар болсо, албетте биздин Telegram жана ошондой эле WhatsApp номерибизге сурооңуздарды узатсаңыздар болот. Биздин номер 0776 90 69 09 номерине узатсаңыздар, биз сиздерге жооп алып бергенге даярбыз. Анан айтсаңыз, Борончу агай, негизи эле сахналаш досторуңуздан деле болот да, орозо кармабагандар. Аларды бир ушундай орозо карма деп бир жакшылыкка чакырган учурларыңыз болду эле?
Айтабыз, орозо карма десең тамашалап, мен үчүн кармап кой, мен үчүн дуа кылып кой деген сыяктуу тамаша аркылуу, же болбосо күнөөм болбосо эмнеге орозо кармамак элем деген сыяктуу сөздөр болот да. Ошого мындай жооп катары айтып кое берейин. Ошо өзүм кесиптештерим да көрсүн деп атам да. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам тынбай намаз окуйт экен да. Буту шишип кеткиче намаз окуйт экен. Анан баягы келинчеги сурайт да, байчасы аяйт, жакшы көрөт, ошон үчүн сурайт. Эмнеге сен мынчалык көп намаз окуйсуң? Бейишке чыга турганыңды белгилүү болгон бирден бир адам сенсиң го, мисалы да. Анан эмнеге мынчалык бутуң шишип кеткенче намаз окуйсуң дегендей мааниде сурайт да. Аяп сураса керек да. Сураса айтат го пайгамбарыбыз. Мени мына ошол бейишке чыга тургандай кылып, мени пайгамбарлык даражаны берип аткан Кудайга шүгүр келтирүүчүлөрдөн эмесменби дейт. Мен көбүрөөк шүгүр келтиришим керек эле го дейт. Башкалар дагы болбосо дагы мене көп шүгүр. Ошол себептен мынтип айтылат, урматтуу менин кесиптештерим, досторум. Намазды окуганда бизге мына бизди жараткан, бизге болгон неаматтардын баарын, барлыктардын баарын жаратып бизге берип аткан Аллага шүгүр кылыш үчүн рахмат айтып, ээси ошол экен деп таанып, ошон үчүн намаз окуйбуз. Анткени себеби бир адамга дайыма эле жакшылык кыла берсе, аны ал адам такыр рахмат айтпай койсо дейли да. Анан берки жардам берип аткан адам деле айтат дей, сен адамсыңбы? Мындай бир жолу рахмат дебей койдуң, канча жолу жардам бердим дейт го. Ошол рахмат айтпай койгон адам канчалык акылсыз, канчалык неблагодарный деп коелу, орусча айтканда. Ошондой болуп калабы? Демек, Кудай Таала ушул бизге өмүр берди, баардык нерсени бизге иштетти, адам баласы үчүн баардык нерсени баш ийдирди, баарын тартипке салды, айландырып койду, күн дагы чыгып өз убагында кирип атат, баардык нерсе тартип менен иштеп атат. Ар башкача болсо дагы, жер өзүнчө, планета өзүнчө, жылдыз өзүнчө болсо дагы, баары биригип келип бир Аллахка баш ийе тургандыгын даңазалайт дейт. Анткени себеби баары биригип бир тартипке баш ийип атат, бир күчкө. Ал Кудай. Ошол Кудай бизди жараткан, бизге өмүрүбүздү берди, жүрөгүбүздү согуп атат, денелерибиз да биздики эмес, баардык нерселерибизди берип атат. Анан ушунун баарын берип аткан Кудайга, ээсине рахмат айтпай койгон адам ошол намаз окубай койгон адам. Ал неблагодарный адам да, мындайча айткандачы. Анан ошонун ичинен дагы жок дегенде мен сага свобода выбор бердим адам баласына. Жакшы менен жаманды тандасын деп Куран түшүрдүм, пайгамбарларды жөнөттүм, эскертүү берип атам. Анан ошондо дагы неме болбой атасың, дагы жеңилдиктерди берип атам. Напсиңди тыйганга орозону дагы берип атам. Ушул учурдан пайдаланып өзүңдүн күнөөңдү кечирип албайсыңбы десе, ошондо дагы мен үчүн кармап койгулачы, мен үчүн дуа сурап койгулачы, мен састаран эле туруп алган адаммын деген адам өзү ал кандай болушу мүмкүн? Мүмкүн. Ал Кудайды тааныбаган, Кудайга рахмат айтпаган адам сенин жакшылыгыңа рахмат айтабы? Ошон үчүн жанагы дин жолунда жүргөн адамдар менен, такыба болуп жүргөн адамдар менен бир жумуш кылсаң, жүрөгүңдө бейпилчилик бар. Коркпой, ишенүү менен, анткени билесиң, ал Аллага ишенет, Алладан коркот. Сен ал алдабайт, сага кыянатчылык кылбайт, анткени ал Алладан коркот. Анткени Алланы тааныйт, ишеними бар, күчтүү деп корк. Анан башка намаз окубаган, көз көрүнө бирөөнү алдап, сенин көзүңчө эле бирөөнү кыянатчылык кылып аткан адам менен бир чоң же бир ишти кылгандан коркосуң да. Себеби ал адамдын өзүнүн кулк мүнөзүндө такыр жанагындай жакшы сыпааттарга, жакшы мамиледен алыс экендигин өзүнүн адеп ахлагы турган турпаты эле көрсөтөт атпайбы? Ошон үчүн Алла бул жашоодо эмнени жараткан болсо баарын өзүн таанытыш үчүн жаратты. Ар бир нерсеге өзүнчө милдеттеме берди. Ошон үчүн мунун баары жалгыз Кудайга келип такалат. Гүл өсүп чыгып атса, буда өзүнүн милдети бар, алма. Бир алманын өсүп чыгышына Алла бүтүндөй ааламды кыймылдатты дейт.
алма ошол урук болуп өсүп чыкканча күндү чыгарды, батырды, баягы суук кылды, жылуу кылды, аба келди, суу болду, жер кошулду, баардык ааламды кыймылдатты дейт бир алманын чыгышына. Ошол сыяктуу баардык бир эле алма жашоодо эмне жаратылып аткан болсо, ошонун баарынын өзүнүн тартип эрежеси менен жаратып атат. Ошону эле биз көрүп таанысын деп жараткан да бизди. Ошону көрүп алып таанып эле, эс ушу турбайбы деп таң калышыбыз керек да. Миң деген жазында чымын чиркейлерди жаратты дейт. Мисалы мынтип айтылат бул жерде. Ааламды жаратты, көп нерсени жаратты, көп нерседен бир нерсени жаратты, бир нерседен көп нерсени жаратты дейт. Кантип дегенде, Кудай Таала көп ааламды жаратты да, ааламдардан алып сүзүп алыптыр, анан мисалы бир чымынды жаратты коелу. Чымынды көзүн көрүү ааламынан алды, кулагын угуу ааламынан алды. Ар кайсы ааламдан алып топтоп келип бир нерсе жаратты. Баардык аалам жаратпаса ал бир нерсе жарала албайт эле. Кайра эле бир чымындан көп нерсе таркап көп чымынды жаратты. Ошол сыяктуу эле бир урукту жаратты дагы, урукту мисалы көмүп коебуз. Көмүп койгондон кийин анан кичине өзүбүз аракет кылабыз. Аны кичине жумшартып сугарып койсок, андан баг өсүп чыгып, анан алма чыкты. Бир данектен көп алмалар чыкты. Ошон үчүн карачы кандай гана тартип, кандай гана сонундуктарды жаратып атат Кудай Таала. Ушунун баарын бул ааламды китеп кылып жаратты. Көр, сен оку, түшүн, анан ой жүгүрт. Пендеге акыл берди, ой жүгүртсүн деди. Баардык нерсени караганда мал сыяктуу эле карап койбогула деди. Өтүп баратып эле деп эле жана эчтеке ой жүгүртпөй караба деди да пендени. Ой жүгүрт, себеби ошонун баары Алла жараткан, өзүнүн тартиби менен жаратып койгон, ар биринин өзүнүн милдети бар. Мисалы уй өтүп баратып, поезд өтүп барса карап коет дейт. Митип, анткени ал кыйкырып өтүп баратат да, шакадак деп өтүп барса митип карап коет дейт анан. Пенде болсо карап туруп ойлонот дейт. Бул жүк ташып бараткан поезд экен, киши ташып бараткан экен деп. Ошол сыяктуу Алланын ар бир жараткан эмесине ой жүгүрт. Ошондо сен Алланы тааныйсың. Анткени Алла өзүнүн ар бир жаратылган өзүнүн кудурети менен сонун нерселерди жаратты. Ошол өзүнүн канчалык өнөр экенин, мисалы биз өнөр десем бир сүрөт илинип турса, биз сүрөттөн жаратылыштын сүрөтү деп коеюн. Жаратылыштын сүрөтүн көрсөк эмнени көрөбүз? Кээ бирөө ар ким ар кандай көрөт да, кээ бирөө көрөт, мына аябай сонун бак экен, тим эле живойдой тартыптыр деп айтабыз го. Мисалы живой тартып, сонун бак жаратылыш экен деп бирөө жөн эле жаратылыш экенин карап коюшу мүмкүн. Бирөө ошол сүрөт аркылуу сүрөтчүнүн өнөрүн көрүшү мүмкүн. Укмуш сүрөтчү экен, карачы кандай сонун, тим эле жандуу кылып, жан киргизип тартып коюптур деп бирөө сүрөтчүнүн өнөрүн көрөт дейт, сүрөт аркылуу. Сүрөтчүнү мактайбыз биз. Укмуш сүрөтчү турбайбы дейбиз дагы. Ошо сүрөтчүгө келип такалып калабыз да. Ошо сүрөтчүнү жараткан ким? Сүрөтчүгө ошондой акыл, жөндөм, талант, өнөр берип, ошого ошондой ой жүгүртүү бергендин ээси ким? Эстебейбиз дегенде эле барып кайта Аллага такала берет. Бир тоок жумуртка тууп койсо, Аллах деген жазуусу бар экен деп тоокко эсибиз болуп отуруп калабыз. Ошо тоокту ким жарат? Биз мынтип айтат экенбиз. Адашуубуз төөдө Кудай турат деп кое беребиз, бирок таасирлүү себептер менен ишенип жашай беребиз дейт. Сүттү уйдан дейбиз, уйду мактайбыз. Ушундай сүттү уйду сатып келдим эле, жыргап эле калдым. Мына ырыскым көбөйдү, ушул аркылуу байып атам деп биз ырыскыны уйдан алып атабыз деп айтабыз. Түшүмүм мынча болду. Бирдекени бир жерге болсок, ошол жылкыбы, малбы, жер жемишпи, ушулардын баарын эметсек, анан мен былтыр айдадым эле момундай болду. Анан мен минтпесем мындай болбойт эле деп пенде ошентет экен да. Сен ошону айдагыдай сен урукту сен жараткан жоксуң да. Сен айдасаң айдадың, айдабасаң айдабай деле кое бердиң. Сенин кылбаган нерсеңдин, иш аракетиңден ал өзүң ошого жараша жооп бересиң. Жакшы кылсаң жакшы, жаман кылсаң жаман. Демек, ар бир нерсе адам кылганы болсо өзү үчүн. Мына ушул нерселердин баарын бир Аллага гана такашыбыз керек экен. Антпесе биз миң деген ширктер менен жашай берет экенбиз.
ар бирин таасирлүү себептерден. Бир тууганың сага жардам берсе айтабыз, мактайбыз ошону, мына ошол тууганым азамат экен, мен ошол менин ырыскымды көбөйтүп атат, ошол багып атат мени дейбиз. Ошол бир тууганыңа ырыскыны ким берип атат дагы ошол бир тууганыңдын жүрөгүнө мээримдүүлүктү ким салып койду? Керек болсо Алланын кудуретин карап көрөлү. Мына мисалы жаныбарга да алдууларды алсыздарга иштетем деп айтты. То есть мисалы кичинекей бала эч нерсеге алы жетпейт, бирок ыйлап көрсөтсө, тетигин алам, муну алам десе, биз тура калып ага кызмат кылабыз. Анын алы жок эчтеке, бирок алдууларга кызмат кылдырып атат да. Ошол сыяктуу эле жаныбарларга деле Кудай Таала жүрөгүнө ыйман салып койду балдарына карата. Өзү жырткыч болсо да, курсагы ачып турса, жырткыч болсо баласын жеп албай беле, жырткыч да ал тура. Жок, ал антпейт да, курсагы ачып калса дагы жүгүрүп жүрүп, эртеден кечке чейин жүрүп, 2 күн жүрүп, 3 күн жүрүп болсо да эптеп бирдеке тапса, тиштеп алып келип баласына берет. Мээримдүүлүктү Алла жаратып койду. Ар бир эмесине өзүнүн жөндөмдүүлүгүнө жараша ырыскы таап жей турган эме берди. Эми эң кызык жери. Бардык нерсе эмнеден жаралат десе, атомдон жаралат десе кичинекей. Баягы физикалык илимге таянса. Физикалык илимдер менен айтканда атомдон баштап жаралат деп коелу. Эми ошол атомдор бири-бирине айланып, чогулуп келип, анан кийин тиги клетка болду, анан эме болду деп коелу. Ошол ар бир кичинекей атомдорго ар бирине акылды, жөндөмдүү ким салды? Алар кыймылдап ошону кылып бере турганды башкарып аткан ким? Биз болсо бояктагы нерсени айтат экенбиз да. Керек болсо дейм да, Алланын кудурети. Тиги күн тийип турат, күн менен эменин ортосунда биз боштук бар деп ойлойбуз, бирок ортосунда да канча деген атомдор бар, жылуулуктап келип аткан, жарыктыктап келип аткан, ошолордун баарын кызмат кылдырып аткан, баш ийдирип аткан, тартип менен баш ийдирип аткан ким? Мына ушул намаз, орозо, садага, ушулардын баары Алланын бизге Куран аркылуу берген тартиби. Бирөө бир машинени жасай турган болсо, машиненин китепчесин кошо чыгарат. Могу жерге май куй, могу жерге солярка куй, могу жерин смазка кыл, могу жерге муну куйба депчи. Ансандай анан ошол тартип боюнча жашасаң, машинең жакшы жүрөт. Анан май куя турган жерге солярка куйуп тастасаң, жемип тастасаң, машинең мотор өлөт да. Жана ичпе деген нерсени ичип алса, чекпе деген нерсени чегип алсаң, ал сенин эмеңе моторуңа ылайыгы жок болчу дегендей да. Ошо сыяктуу баардык нерсени жолун жазып кетти. Ошону кыл десе, кыл дегенсе кылба деген жагына биз кызыгабыз, анткени себеби бизде шакең бар да, шайтан өзүнүн милдетин. Баягы эле напсиге такалабыз. Напси ал шайтандын куралы. Урматтуу теле көрүүчүлөр, дагы бир жакшы жаңылык сиздерге айта кетели. Бизде Play Market'тен онлайн радио деп көчүрүп алып, ошол жактан бизди Насыйхат радиосун 90,9 жыштыгында жайгашкан Насыйхат радиосун тыңдасаңыздар болот. Бардык дүйнөнүн булуң бурчунан тыңдай аласыздар. Борончо агай, сизге суроо келген экен жака угарманыбыздан. Борончо агай, айтсаңыз дейт, ушул сүннөт кийимди арабтардан келген дагы бир түшүнүктөргө кандай карайсыз дейт. Кийимге талап бар. Мисалы, врачтын өзүнүн кийими бар. Кайынын өзүнүн кийими бар. Ар кайсы кесиптин өзүнүн кийими бар. Ошон үчүн кийимге талап бар деп коелу. Ошого жараша мамиле болот. Докторго кирсең ак халат кийип ал деп коет го. Ак халат кийип, анан доктор ак халат кийип турса, врач деп, анан ошого жараша мамиле кыласың. Көчөдө өтүп кетип атсаң, гай кийинип алып, мынтип таягын тосса, гай тосуп аткан турбай деп токтойсуң. Эгерде көчөдө бирөө спортивка кийип алып эле гайдын таягын көтөрүп турса, оорулууна окшойт деп өтүп кетип каласың да, туурабы? Демек, кийимге талап бар. Ар бир эме кесип өзүнүн кийимин кийиш керек. Ошо сыяктуу эле ар бир улуттун дагы өзүнүн кийими бар. Кыргыздын жакшынакай калпагы, чепкени, ошол сыяктуу кийими бар. Балдар көз ачкандан баштап ошол кийимге жатыгып, сиңип, өзүнө кабыл алып, ошону кийип, ошентип чоңоюп, башка кийимди кийсе,
чочуркап жат мындай эми бул биздин кийим эмес го дегендей болуп анан чоңойгондон баштап бул улуттун кийими экен бул улуттун кийими экен деп чоңоюп атпайсызбы? Анан ошол улуттун кийимин кийип алса дагы кичине ичибизде баягы намыстанып бул эмне сен тиги эмелердин башка улуттун кийимин кийип алса сен ошол боло алдыңбы деп айтат го кыргыз. Ошол сыяктуу эле арабтардын, пакистандардын кийимдери бизге муну дин болуп аткандан кийин биз эмеге Меккеге барып келип атабыз. Дават ошол жака барып келгенден, анан кийим бул сүннөт, пайгамбарыбыздын сүннөт кийими. Сүннөт деген ошо пайгамбарыбыз кийген эме кылган эмелерди, иштерди кыл, пайгамбарды туурап жаша, ошондо адашпайсың деген мааниде болуп атпайбы? Ошол себептен кийим мына ошондой сүннөт кийимди баягы такыба болуп ушундай кийинип жүрөйүн, пайгамбарды жакшы көрүп, пайгамбардын эмесин карманайын деген жигиттер ошондой кийинет. Сакал коюшат. Ошол себептен бул сүннөт, бул жамынуу деп айталы. Биздин кыргыздын кийимдери өзү дагы сүннөткө ылайыкташкан кийим. Ошол даватка барганда дагы жана биздин кыргыз бир туугандарыбыз дагы кичине баягы даватка барган балдарды жакшы кабыл албай коюп атканы дагы мына ошол кийимге талап бар деп атпаймынбы? Көзү менен көргөндөн кийин арабтардын, пакистандыктардын кийимин кийип алып даватка чыкса, ошону көргөндө биринчи эле көзү менен көргөндө ал мындай түшүнөт. Бизди эмне араб кылган атабы деген эле биринчи ушул нерсе кармалып калат. Негизи ошо даватка барганда кыргызча калпакты кийип, чепкендерди кийип атайын дават үчүн деп эле өзүбүздүн баягы национальный кийимибиз бар го, улуттук кийимибиз. Ошондой кылып тиктирип алып, кененирээк шым кылып, кичинечи намазга ылайыкташтыргандай. Ошондойду кийип алып анан барса, себеби дегенде бул жерде мындай болуп атат да, даватка барганда ар кандай баягы намаз окубаган, динден алысыраак болуп калган, динге түшүнүгү жок адамдар үйдө отурса эле эшикте бирөө чакырып атат дейт. Анан эшикке чыкса эле баягы телевизордон көрүп жүргөн эле баягы террористтерге окшоп эле кийинген Пакистандын, арабтын кийимин кийгендер турса эле адам көзү менен көргөндө эле ачуусу келет да, ошондой кабыл алат дейт. Булар мени араб кылган, эми намаз окусын. Көпчүлүктүн түшүнүгү боюнча намаз окугандан кийин ошондой кийиниш керек экен деп түшүнүп алат. Бул өзүңдүн туура эмес кылган иштериң менен же байкабай кылган иштериң менен бирөөнү динден качырба деген сөз бар. Анан ал барганча эле, жеткенче эле ачуусу келип барат эле, баягы тигил балдар имандуу, такыба, илим, билимдүү балдар. Алар жөнүндө сөз жок. Анан алардын кийими да, кийимин көргөндөн эле барып учурашып эле ассаламу алейкум таксыр деп ошентсе эле алейкум ассалам эмне деп эле урушуп баштайт. Анан мечитке өтпөйсүзбү, кичине сүйлөшүп, барам кечин бара бергилечи деп сүйлөшпөй да коет, укпай да коет. Ошон үчүн мен ойлойм да, кыргыздын жакшынакай кийимин кийип алып эле барып, эшикте бирөө чакырып атат десе, анан аксакал же бирөө эшикке чыкса, эшиктин алдында баары ак калпак кийип алып эле Кудайга келгенсип тизилип турса, анан ассаламу алейкум деп күлүп барат да, бул эмне болду экен деп, жуучу түшүп келдиби дегендей болуп барса эле анан учурашып, кыргыздын өзүнүн менталитетине жараша дават кылып, кандайсыз, жакшыбы, мал жан аманбы деп, биз малды жакшы көрөбүз го. Өлбөй сыктабай малдар жатабы, жакшы туруп атасыңар, айыл апа кандай деп анан жакшынакай сүйлөшүп келип, анан Алланы улуктап, анан кечинде мечитке өтүңүз десе, анан тиги жүрөгү жылып, анан мейли макул барайын деп, анан ушинтип эле намаз окуса болот турбайбы деп, ошого макул болот да. Анан эми бул сүннөттүн, бул биздин дават жөнүндө неме болуп атат. Бирок негизи өзү сүннөттүкү эмне? Аял затына хиджаб деп айтабыз. Хиджаб жамынуу. Аял заты эмнеге жамынат? Ушуну көпчүлүгү мындай эне болсун деп айтып кое берейин. Жамынуу эмнеге керек? Бул биринчиден эркектердин өзүнүн келбетинин, өзүнүн сулуулугу аркылуу өзүнө көңүл бурдурбаш үчүн кененирээк кийинип туруш керек. Кененирээк кийинип турса, мисалы мындай деп эле айтайын, мына жигиттер деле жакшы билет, мына сиз деле ушуну эме кылып алсаңыз болот. Биз көчөдө кетип атканда жоолук салынган, жоолук салынган. Жанагындай эми арабтын кийимин эмес, паранжа тагынып алган эмес, мындай жакшынакай эле кыргызча кийинип эле, узун кийип эле жоолук салынган кыз өтүп кетсе, маңдайдан эле бир карап коесуң да, анан өтүп кеткенден кайрылып карабайсың. Жоолук салынбай, болгон өзүнүн келбетин, фигурасын подчеркивать этип, кыска кийинип алып жанынан өтүп кетсе, гарантия берем, 80% эркек кыйшайып карайт. Машина айдап баратса да мынтип карайт. Табият эркекте бар нерсе да. Ошону карабай коюу мүмкүнбү? Жок, болбойт, табиятта бар нерсе да. Бул адамдын эмеси, анткени адамдын
ичиндеги сезимдер бар да. Кече пандемияда жана жыт сезүүмү жоголуп кетти, таам сезүү жоголуп кетти, ошол сыяктуу сезимдер бар да. Ошол көз көргөндөн кийин кумарлануу сезим ойгонуп кетет да. Ал эркектин табиятында бар нерсе да. Эркектин бир мүнөзү да, ошо ылайыкташкан өзүнө. Анан мынтип карайт алчы. Карат. Ошон үчүн мынтип айтат. Меккеге барганда деле аял эркектер аралашып намаз окуйсуң да. Намаз окуганда алдыңда деле аял катарда туруп окуй бериши мүмкүн да. Ошон үчүн фикир чачырап кетет да, сен намазың баары бузулуп атпайбы? Алдыңдагы аял эңкейип, анан элестет кыска кийинип алып эңкейип өлдү да бүт барча. Ошон үчүн кенен кийинип алса, анын келбети такыр билинбеш керек. Ийнинен ылдый көздөй түз бутуна чейин кеткен көйнөк болуп, денеси подчеркивать этилбей турса, маани берилбейт ал. Ал как бы эркек саат еще жоолук салынып алса, неме болсо, жамынып алса, ал уже адамдын жана сезимин ойготпойт да. Болду. Ошон үчүн бул жамынуу бул эркектерди өзүнө көңүл бурдурбаш үчүн бир. Экинчиден, аял заты өзү дагы тозокко түшүп калбас үчүн. Себеби ошончо эркектин баарын ар кандай фикирлерин чачыратып атканга өзү неме болуп берип атпайбы? Анан аял затына бул жагынан алып көргөндө, экономический жагынан алганда да аябай пайдалуу. Көп, мисалы 10 кыз болсо, 10 кыздын экөөсү идеальный фигурада болушу мүмкүн, 8 андай эмес болуп калышы да мүмкүн. То есть бул кенен кийин аял затынын кемчилигин дагы жашырып турат дейт. Сен аяшыңдын буту кыйшык экенин өмүр бою көрбөй жүрүп өтүп кетесиң. Анткени ал жабылып турат. Ошон үчүн ал бирөөнүн аялы. Сен ага кандай анан ал жөнүндө сөз да кылбайсың, ал жөнүндө көңүл да бурбайсың, карабайсың дагы. Ушундай да. Бул уже кемчиликти бир аял толук болушу мүмкүн. Бир аял арык болушу мүмкүн. Мына ушулардын баарын кенен көйнөк не кылат? Кемчиликти жашырат. Азыр тойго барабыз деп туруп жеңелерибиз, келинчектерибиз не болуп атат? 2 саат, 3 саат парикмахерде отурат, канча деген акчасын куротуп, чачын жасайт, 2 саат. Ошо 3 сааттык тойго барат. Ал жерде жоолук жашты жакшынакай таза жууп алып, башты жоолукту тупуйтуп салып алып туруп кете берсең, эконом болот. Анан чачыңды монтип, жагдайтып, монтип, чачыратып жүрүш деле аял затына эркектерге сулуу. Мына карачы, бут эркектерди көңүл бурдуруу үчүн жасалып аткан нерселер болот да, мунун баары. Алаксытуу. Мына ошон үчүн аял затын шайтандай болбой турчу деген сөздүн өзү, шайтан деген сөз ушул нерселердин натыйжасында келип чыккан деп ойлойсуз? Жок, шайтан деген сөздүн өзү эмне бул? Көңүл бурдуруу, жаман жакка көңүл бурдуруу деген сөз. Ошон үчүн аял затын ошол табияты менен көңүлүн буруп атпайбы. Ошон үчүн мынтип айтат. Бир кезде амазонка деген аялдар чыккан экен дейт. Баягы купальник деп коеюнчу, ашык айтканда. Купальникчен кийинип алып жүргөн аялдар экен деп коелду да. Ошол аялдар баатыр аялдар болгон экен. Алар эркектерди теңсинбей, эркектерди өлтүргөн. Уккан чыгарсың, ушундай аялдар болгон да. Эркектерди өлтүрө берген да, биз жашоодо кыйынбыз деген болупчу. Ошо кездеги аялдар эркектерди өлтүрүп дейт, эркектердин түзмө-түз бейишке чыгышына себепчи болду дейт. Анткени өлгөн эркектин баары шейит кетти да. Өлтүрө салышты да тигилер. Алар карабайсың, эркектердин бейишке түшүшүнө, өздөрүнүн тозокко түшүшүнө, эркектердин бейишке түшүшүнө шарт түзүп бериптир алар. Көрсөчү. Азыркы амазонкалар дейт, эркектердин түзмө-түз тозокко түшүшүнө себепкер болот дейт. Андан көрө бизди өлтүрүп эле койсоңор жакшы болмок экен деген сөз да. Анткени азыр көчөдө купальниктей болуп кийинип алып, же эмес, көйнөк эмес, же юбка эмес, же неме болсо ачык болуп кийинип алса, любой эркек айтып атпайм, баары бир карайт. Ошол карасын деп атайын ошондой кийинип аткандан кийин, демек аракет кылып атасыңар көңүл бурдуруш үчүн. Туурабы? Ушулар тозокко түшүп калса экен дегенди. Баардык айымдар андай деп айта албайм. Арасында жакшылары да бар, агай жамандары да бар дегендей. Жок, кийим маселеси боюнча түшүнүк болсун деген айтып атам мен. Эмен ал баягы билбестиктен, мурдагы адамдар билбестиктен адашса дейт, азыркы адамдар мен билем дегенден адашат деп атпайбы? Азыркылар жок, андай эмес. Мындай болсо эмне болуптур? Андай болбойт, мындай да деп эле акылга сала берет экен. Мурдагылар просто билбей адашкан экен. Уккан эмес, көргөн эмес. Азыр айтуу болуп атпайбы? Айтылып атат да. Демек, аял заты кенен кийинип, көйнөк кийип, анан жоолук салынып, анан жүзү ачык болсо эле жетиштүү деген себеби, мына мен сиздин жүзүңүздү көрүп эле тааныйм да.
Дагы бирөөнүн жүзүн көргөнү бул баланчанын аялы экен, тиги баланчанын кызы экен деп эле жүзүнөн өңүнөн эле тааныса болот дейт. Болду. Анан аял затын баарын ары каратып коюп, анан фигурасынан тааныштын деле кажети жок экен да. Түшүнүктүү агай. Орозо тууралуу жакшы кептерди ургубуз келген сиз менен. Дагы да болсо ушул айтып берсеңиз, негизи эле ушул орозо кармап жатасыз да, көп жылдан бери кармайсыз менин билишимче. Анан сиздин карьераңызга, деги эле жумушуңузга кандайдыр бир тоскоолдуктар жаратпайбы? Орозобу? Бул мындайынан наоборот деп айтканда туура эмес болуп калат экен да. Бул кайра жакшы жагынан деп айталы. Негизи эле адам башка учурда мына орозодо ээси деп айтпадыкпы, ушул бизге берилип аткан неаматтардын, бүт жакшылыктардын баарынын ээси Алла болсо, Алла бизге тартип кылды. Эртең менен оозуңарды жапкыла дагы, кечинде баланчада күн батканда оозуңарды ачкыла. Эмне дегенде дагы бир мындай бир сырын айтып көрөлү. Башка учурларда биз каалаган тамакты жеп алабыз, каалаган учурда отура калып эле азыр деле сага келсек, бер кофең барбы же бирдекең барбы деп дагы эле жөн отурбай эле дагы бирдеке ичип жеп отура берет элек да. Ойлонбойт элек бул кимден экен деп. Сен берип койсоң сенден деп сага рахмат айтып отура берет элем да, мисалы да. Ушул болгон неамат жакшы нерсенин баары, рызкынын баары Алладан экенин, ээсиники экенин билсин. Мындай токтотуп койду да. Кичине бир аз убакыт берме токтотуп койгондон кийин адамдан сезим ойгонот. Ал ээси уруксат берди да, кечинде баары бир моментти күтүп чогулуп отуруп алган, ээси уруксат бергенден алакан жаял рахмат деп ээсине ыраазычылык айтып, анан кийин ушунун баары ээси сенден келип аткан турай, рызкыны сен берүүчү турбайсыңбы, сен ээси турбайсыңбы деп анан ыраазычылыгыбызды айтып, анан анын ыраазычылыгын сурап атпайсызбы. Ушул орозо биринчиден өзү мусулмандык эмес шарты болгондуктан, бул бир парс болгондуктан милдеттүү түрдө. Экинчиден орозо жана тамак жөнүндө айтып атканыбыз, адам тамакты жана эмен жей берсе, анын эме сезимдери эме болот. Орусча айтканда атупейт да. Ачкачылык болгондо адам ошол уктап калган, бир эле напсиге бурулуп калган сезимдердин башка жагдайлары ачылат. Демек бул биздин ишибизге кайра жардам да, ой жүгүрт. Деги эле биздин ишибиз эмес, адам баласынын өзүнүн баарына эме бул жардамы дагы. Адамдын такыр иштебей калган сезимдери, боорулуккерик сезимдери, бирөөнө боло турган мээримдүүлүк сезимдер, жакшы сезимдердин баары бар го. Ошонун баары эле бир эле дүнүйө, тамак деген сыяктуу напсинин кулу болуп эле, ошо сага акчага сыйынып, сен акча сенин кудайың, дүнүйө сенин кудайың, бийлик сенин кудайың, көп кудайлуулук кылып жана ширк болуп эле, ошолордон деп эле, ырызк ошолордон деп эле, мал болсо мал менин ырызкымды ушул берүүчү деп атып эле, кудайдан алыстап кетип атпайбызбы баары? Адам ачка болгондон кийин, баардык нерсе тартылгандан кийин, бул мен эмес турбаймбы, ээси башка турбайбы, мени жаратуучу башка экен, кичинекей эле нерседен ооруп калат экен, кичинекей нерседен өлүп калат экенмин, бул нерсени алып койсо менин колумдан эч нерсе келбей турбайбы деген сыяктуу нерсенин баарын ой жүгүртө турганга жардам бериле турган дагы бир жагдайлары бар да орозонун. Орозодо биз эгерде эме кылсак, биздин ишибизге тоскоолдук болуп калып атат дей турган болсок, өтө чоң күнөөлүү болобуз. Биздин кыйратпайбыз да. Керек болсо эртеден кечке. Кээ бир адамдар бар эмеспи, эми кыла турган жумушумду орозо бүтсө кылайын, орозодон жылдыра турайын деген. Жылдыра турайын деппи? Эми ал мындай. Ал күнөө деле эмес жылдыра турайын дегеничи. Балким ал оор иштир. Стройкасын токтото турайын. Мен орозону алаксыбай же орозодо бир кыйналбай, орозону да кыйнап коюп анан оозумду ачып ийип, ушул 30 күндүк мага жакшы эме келип атканда, ушул дүнүйөмдү деле токтото турайынчы, 30 күндүн ичинде рызкыны Алла берүүчү экен. Андан кийин деле Алла рызкыны эки эселеп берип коет деп токтотуп туруп анан кийин орозону кармайынчы деп аткан болсо, анын эч кандай деле эмеси жок. Кыйналган адамдар бар го, азыр стройкада иштеп атат, бирок кадимгидей орозо кармап атат. Анан аларга салыштырмалуу сөнөкөс кой отуруп алып сүйлөшүп отурбузбайбызбы? Анан биздики оор болуп калат десек такыр туура эмес го. Сен анда оорчулукту көрө элек турбайсыңбы деп Алла Таала андан да оор нерсе берсе да коюшу мүмкүн. Келиңиз агай, угармандан дагы бир суроо келген экен. Өмүрүңүздө өзүңүз сыймыктанчу кандай жакшы иш жасадыңыз дейт. Сыймыктанчу деле иш жасай албайт.
келатат окшойбуз, ушинтип жасай албай жүрүп өлүп кетет окшойбуз деп калам да өзүмчөчү. Жакшы иш кылайын деп эле аракет кыла беребиз го. Балким ошонун арасынан элдерге менин кылып аткан ишим бир жакшы деп эсептелинип калган болсо, анан ошолор мага ыраазычылыгын айткан болсо, демек анда мен жакшы иш кылган турбаймынбы деп ошол учурда мындай бир ошол сөздөн руханий рахат алып деп анан ушундай иштерди кылыш керек турбайбызбы деп дагы жакшы иш кылганга стимул катары болуп калган иштер болсо керек. Анан кийин бул ишти мен кылдым эле, тигил ишти мен кылдым эле деп дагы айта албайм. Анткени эгерде мен бир жакшы иш кылган болсом, ошо жакшы ишти кылдырган дагы Алла. Ошондой фикирди салган, ошондой жүрөгүмө мээримдүүлүк салган же ошондой жөндөмдү мага берген. Жакшы ишти балким кыймыл аракет менен бир нерсе жасап бердимби, балким баягы сүйлөп жүргөн жаным сөз аркылуу балким жакшы бир иш кылдымбы, Сооптун да түрлөрү бар да, тамак эле берип койбой, илим дагы кыл дейт, бирөөнө жакшы сөздү дагы айт дейт. Алланын ырыскысы десе тамак эле дей бербегиле, Алланын ырыскысы толтура, көзгө көрүнгөн ырыскы, аба, суу, асман, жер, көрүнбөгөн канча ырыскы бар. Биз билген канча ырыскы бар. Мисалычы, ырыскынын да түрлөрү көп да. Ошон үчүн мен ойлойм, мен мурда маймыл болуп, артистчилик кылып жүрүп элге таанылган болсом, элдин көңүлүн өзүмө бурдуруп алган болсом, бу дагы Алланын буйругу деп эсептейм. Эми ушул аркылуу, мына азыр силер чакырып атпайсыздарбы? Мен азыр ушул аркылуу мага көңүл бурган адамдарга ушу Кудайды тааныйлычы, Кудайдын ушундай жакшы, ушунчалык сонун нерселер жараткан экен. Баягы дин десе баары качып эле коркушуп эле, анткени сен тозокко түшөсүң деп атып коркутуп коюшат экен да кээ бирөөчү. Тозокко түшкүчөктү, Алла эмнелерди гана сонун нерселердин баарын жараткан. Ар бир кыймылдаган, ар бир дем алып атканыңдан баштап не деген гана нерселер жараткан. Алланын ушунчалык мээримдүү экенин тааныйлычы деген жактарын бири-бирибизге айтышып, бейишке жол таап алганга аракет кылып аткан үстүндө жашап атабыз да азыр. Балким мен азыркы бирдеке деп айткан жакшы ушул Алланы мактаган, Алланы даңазалаган сөздөрүмдүн арасынан бирөөлөргө бир таасирлүү сөз болуп калган болсо, анан ал дагы башка бирөөнө айтса, башка бирөөнө айтса, ошентип отуруп ошолордун сообу дагы мага жазылса деп, ошонун үстүндө аракет кылып атам азыр мен. Мисалы, ушул иштерим, ушундай Алланы даңазалаган, мактаган иштеримди бирөөлөр бир жерден угуп, Кыргызстан боюнча да таасир алып калып, анан менин кээ бир ушинтип айтып, соцсеттерде да айткан эмелерим мен ушу сиздин сөзүңүздөн кийин мен ушундай ой жүгүртө баштадым, Алланын ар бир эме кылганда. Анан кийин мен намаз окуп кеттим деп айтканда бир бала жазганда мага. Мен азыр бир кыздын суроосунан ошону эстедим да. Мен ошону укканда мен ушунчалык сыймыктандым да. Мына мен ушул ишиме сыймыктанып турмас, ойлоп көрсөмчү. Демек, ушул сыяктуу бир жакшы соо иш кылып алган болсо, ошого сыймыктанат экенбиз. Жакшы агай, мындан ары да сыймыктанчу жакшы нерселерди көп кылат деп үмүттөнөбүз сизден. Рахмат. Биздин убактыбыз дагы бүтүп баратат агай. Келиңиз эми жалпы теле көрүүчүлөрдү, угармандарыбызды ушул ыйык Рамазан айы менен куттуктап кетиңиз. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Ыйык Рамазан айында элибизге тынччылык, токчулук болсун. Бүгүнкү ушул Рамазан айынын ичинде дагы сонун жума күн. Жумаңыздар кабыл болсун. Мына азыр бисмилла деп жумага барып, жума намаз окусак, Кудай буйрса, эмне тилек кылган болсок, ошо тилектерибизди Алла кабыл кылсын. Силер мени эстесеңер, мен силерди эстейм дейт. Бирөө айтат экен, мен Алланы мени кайсы убакта эстээрин билем деп айттырды десем, бирөө ойлогонго ичинен бу текеберго каяктан билет десе, каяктан билесиң десе, Алланы мен эстесем, ал мени эстейт деп коет дейт. Ансарындай биз Алланы эстесек, ал дайыма бизди эстеп турат экен. Башка бирөө эч бир нерсе мактоого татыктуу эмес, себеби ал сөзсүз өзүнүн кемчилиги бар. Бир гана мактоого татыктуу, мактоонун ээси бир гана ошо Кудай экен. Ошон үчүн келиңиздер ошол бизди жараткан, баардыктарды жараткан
Кудайга миң мертебе шүгүр айталы, шүгүр кылалы. Керек болсо биз эмес жаныбарлар дагы, өсүмдүктөр дагы, жандуу жансыздардын баары ошол жаратуучуга шүгүр айтат экен. Кудайга миң мертебе шүгүр, ушунда амен эсен, алты саны саман эсен сүйлөп, ошол Алланы мактап, сүйүнүп отурганыбызга дагы бир жолу Кудайыма миң мертебе шүгүрчүлүк. Жумаңыздар, оросоңуздар кабыл болсун. Ассаламу алейкум. Чоң рахмат агай, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ушинтип биздин эфирибизге келип, жакшы бир сөздөрүңүздү айтып, маек куруп бергениңизге сизге чоң рахмат. Сиздин да Рамазан айыңыз кут болсун, орозоңуз кабыл болсун. Бар болуңуз, ар дайым ден соолукта болуңуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эскерте кетчү нерсе, бул Play Market'тен ушул онлайн радиону көчүрүп алып, ал жактан Насыйхат радиосун тыңдасаңыздар болот. Дүйнөнүн булуң бурчундагы адамдар бизди тыңдай аласыздар. Урматтуу Марва телеканалынын көрөрмандары, Насыйхат радиосунун угармандары, кийинки эфирде амандашканча барыңыздар аман эсен, сак саламатта туруңуздар.